Атай Ойгонбаев айылынын тургуну Жумабек уулу Эржан 6 гектар үлүш жерине жылда төбүрчак айдайт. Буга чейин жылына жакшы түшүм алып келсе, акыркы жылдары кургакчылыкка байланыштуу түшүм кескин азайып кеткен. Быйыл 6 гектар жерге лопатка фасоль тиккем. Быйыл түшүм чогултуп аткан мезгилибиз азыр, жулуп атабыз. Быйыл түшүмгө токтоло кетсек, кургакчыл болду быйыл жылдагыдан. Түшүм да азыраак. Быйылкы фасолдун баасы кичине казы учу көрүнүп атат. Элдин үмүтү фасоль баасы жакшы болуп берсе деген үмүттөбүз. Ушул жерге кеткен чыгымыбызды актап берсе. Жаз алды менен мээнет кылган дыйкан түшүм жыйноо алууда. Жылдан жылга төбүрчак өзүнүн түшүмдүүлүгүн жоготуп жатат. Ага ылайык төбүрчак айдап себүүгө кеткен чыгымдар дагы акталбай калууда. Буга байланыштуу суунун тартыштыгы дагы таасирин тийгизген. Быйыл түшүмдү айта кетсек, маселе көп. Суу тартылышы оор, тартылышы аябай эле болуп атат, суу маселеси оор болуп баштады, жылдан жылга оор. Анан фасолдун лопатка түрүн тиккенбиз. Анан жылдан жылга түшүм артка кеткенден кетип баратат. Анан фасольго деген расходубуз да жылдан жылга көбөйүп атат. Ар кандай оорулары бар. Мисалы үчүн азыр жерге түшүмүнө бирдеке бербесең болбой баратат. Жердин жарымыбызын эмки жылы чөп кылбасак, фасоль актабай баратыр, чындап айткандачы. Анан башка дагы кандай культурага өтөбүз, айтыш да кыйын болуп атат. Башкасы мисалы үчүн будай эгейин десең, будай деле быйыл будай арпа деле жакшы болгон жок. 15 мактанган 20дан айланып окшойт центнер. Калба айыл өкмөтүндө жалпы 4645 гектар айдоо аянт бар. Анын ичинен 4500 гектары төбүрчак тигилсе, 459 гектарга күздүк, 129 гектарына жаздык буудай себилген. Мындан тышкары 49 гектарга жүгөрү жана 917 гектарга картошка айдалган. Суунун аздыгына байланыштуу төбүрчактын айдалышы кескен кыскарып келатат да. Анан быйылкы жылда түшүмдүн немеси өтө начар, себеп дегенде кургакчылык болду биринчиден. Экинчиден бул чанак алуусу дагы өтө неме да, азыраак да. Эми азыр дыйкандарыбыз төбүрчактарын жулушуп атат. Азырынча чыгарыш элек, анан канчадан айланарын азыр бизге белгисиз да. Сууду аз талап кылган өрөөндөргө басым кошуш керек. Себеп дегенде бул жаратылыштын баягы немеси болуп атпайбы? Биз билбейбиз да эмки жылы кандай болорунчу. Эми жылга салыштырмалуу ар бир жылда бул баягы жаан чачындын азайышы биз үчүн да мындай дыйкандар үчүн да өтө оорчулук жаратылып келип атат. Талас облусунун дыйкандары акыркы 25 жылдан бери төбүрчак тиккендиктен жер сапаты кетип, түшүм төмөн болууда. Андыктан которуштуруп айдоо маанилүү. Жылда бир жерге төбүрчак тиккендиктен дыйкандар ойдогудай түшүм ала албай келет. Рыскелди Музратбек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Талас району.